10 жылдын ичинде бир алкак бир жол концепциядан практикага өттү. Кыргызстан-Кытай достук коомунун салтанаттуу жыйынында эки өлкөнүн кызматташтыгынын жыйынтыктары жана келечеги айтылды. Өз сөзүндө Кытайдын Кыргызстандагы элчиси демилгенин алкагында биздин өлкөнүн улуттук стратегиясы иштелип жаткандыгын белгиледи. Эки өлкөнүн кызматташтыгы ар кандай багытта уланууда. Атап айтканда, кыргызстандыктарды медицина тармагында тейлөө жакшырды. Ал эми ирригациялык долбоорлор 4 облустагы 40 миңден ашуун жашоочуларга пайда алып келүүдө. Ал эми мобилдик госпиталдык унаалар Кыргызстандын жарандарынын коопсуздугун камсыздайт. Ошондой эле Кытай, Кыргыз, Өзбек темир жолу жана соода алакалары да пайдалуу нукта жүрүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жолугушуунун катышуучуларына Кыргызстан, Кытай Эл Республикасынын жарандары, Гонконг жана Макао аймактарынын жашоочулары үчүн визасыз режим киргизүү ниети бар экендигин билдирди. Байсаловдун айтымында, АКШ, Улуу Британия жана Европа биримдигине ачык визасы бар Кытай жарандары да бул артыкчылыктан пайдалана алышат. Принято также решение о введении безвизового въезда в Кыргызстан. Биз Кытай жарандары биздин өлкөдө визасыз жүрүү чечимин кабыл алдык. Албетте бул кызматташтыктагы ынтымактын кадамдары. Ушундай жол менен жыла берсек, туризмге болгон агым да өсөт деп ишенем. Бүгүнкү күндө мамлекеттин ортосундагы мамилелер жакшы коңшулуктун, достуктун жана кызматташтыктын духунда өнүгүп жатат. Эки өлкөнүн бай тарыхы жана маданияты менен жакындан таанышуу максатында Кыргызстан-Кытай достук коомдук бирикмеси түзүлдү. Сама по себе идея очень перспективная, и в связи с этим негизи бул идея эки жакка тең пайдалуу. Биз Дудебен айым менен биргеликте талкууладык. Ал Си Цзиньпиндин максаттарын көздөгөн идеяларын айтты. Албетте бул келишим аркылуу ар тармактуу жетишкендиктерге ээ боло алабыз. Кызматташтык билим берүү тармагында да активдүү өнүгүп жатат. Кытай менен Кыргызстан Бишкекте, Ошто жана Жалал Абадта 4 Конфуций институтун ачып, анда 10 миңден ашуун кыргызстандык студенттер билим алышууда. Каиса Сартова Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин Конфуций институтунда окуйт. Окуусун Кытайда улантууну көздөп, келечекте алган билимин Кыргызстанда колдонууну, эки өлкөнүн маданий гуманитардык алакасын өнүктүрүүнү пландоодо. В первую очередь, так как Кыргызстан и Китай являются очень хорошими друзьями. Кыргызстан менен Кытайдын мамилеси бизге маалым. Андыктан мен дагы аны бекемдөө үчүн өз кесибим менен ал жакта тажрыйба топтоп, кайра бул жакта аны пайдалансам дейм. Вернуться и помочь так взаимодействию. Кыргызстан-Кытай достук коомунун жыйынына кошуна мамлекеттерден да делегаттар келгендигин белгилей кетели. Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин өкүлү Казакстан-Кытай менен гуманитардык багытта тыгыз кызматташып жаткандыгын белгиледи. Эң алгаш Казакстанда баштап алды. Биздин өкмөт бир жол бир белдөө багдарламасын барынча колдойду. Өйткөнү Кытай Казакстан аркылуу Европага өзүнүн товарын, башка да мәдениетін шығара алады. Біз ортадағы транзиттік мемлекетпіз. Ал енді Орта Азияда біз Қазақстан, Қырғызстан, ежелден туыс мемлекеттеріміз, халқымыз өте жақын. Бүгүнкү күндө Кытай Кыргызстандын экинчи стратегиялык өнөктөшү болуп саналат. Маалым болгондой, быйыл өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүү 4 миллиард доллардан ашты. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун айланасындагы инфраструктуранын жакшырышы менен сооданын көлөмү өсүшү мүмкүн. Асылбек Байелиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.